Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Jaratkan Allah Ta'alaga çeksiz maktolar bolsun. Süyüktü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavatlar jana salamlar bolsun. Assalamu aleykum urmatlı zamandaşlar, urmatlı mekendeşler. Allah Ta'alaga çeksiz maktolar olsun. Sizler menen kayradan kөгүлтүр ekrana karşı görüşüp oturabız. Bugünkü beribizde den soluktu kadırlo degen temada sizlerge azın olaq söz kılıp vermekçimiz. Albatta Allah Subhanahu ve Taala adam balasını bu dünyaya jaratkandan keyin ar bir adamga Allah Taala den soluk bergen. Oşol bergen den soluktu kadırlap, barktap, saktap, aga qam görüşlük ar bir insanın jeke mildeti bolup eseptelet. İslam dininde Allah Taala Kur'an-ı Kerim'in köptügen ayatlarında, hadislerinde bu den soluktu bir çoğ nimet katara karagan. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in Takasür suresinde munday dep aytat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma letus'alunna yevme idin anin na'im. Sadakallahul azim. Бұл аяттың kotorması mından soň silerge berilgen жақшылықтардан қиямат күнü sözsüz soralasыңар деп айтты. Бұл аяттың açıqtoosunda İbn Kasir rahmetullahi aleyh mындай деп чечмелейт. Ал жақшылықтар эмнелерден турат дегенде 3 нерседен турат деп белгилеген. Биринчиси бұл денсаулық. Демек денсаулық бұл nimet катары каралган bir чоң байлык инсан үчүн. İnsanın başında көптөгөн bir сыноо күндөр болот. Жақшылықтар болот, жаман күндөр болот. Ошол bir кыйын күндөрдүн бири, сыноо күндөрдүн бири insandын başına түшкөндө, бул başına түшкөн оору же bir дарт. Кайсы bir ооруга чалдыгып калган болсо, бул учурда инсан абдан сыналат. Ал ибадатында толук кандуу жасай албай калат, жумушуна бара албай калат. Көптөгөн алдыга койгон максат пландарына жетпей калат. Мына ошондуктан Аллах Тааланын бул берген нематы, ден солук нематы, бул чоң bir немат. Бул нематка, Алланын бул жакшылыгына биз кайдыгер болбошубуз керек. Аллах Таала дагы bir кереметтүү Кур'ан аяттарында мындай деп айтат. Вала тулку би айдикум илет тахлука. Садакаллахул азим. Өзүңөрдүн жаныңарды өзүңөр кыйроого атпагыла. Бұл манisi атайлап, кайдыгерлик менен Алла Таала берген жанга зыян жеткизбегиле, ден соолукка зыян жеткизбегиле. Мына ошондуктан биздин дайым ата энелер дайым айтып келген. Ай балам, кийинип алсаң, ай балам, сызга отурба, ай балам, муздак суу ичпе. Мунун бардыгы ата энелер өз мезгилинде балдарын ошол bir ден соолугунун жоготуп коюусунан, ооруга чалдыгып калыштын алдын алышып, дайыма бизге насаат айтып келген. Бирок тилекке каршы дайым эле бардык эле учурда жаш мезгилде адам өзүнүн ден соолугунун кадырын, баркын биле бербейт. Же башкача айтканыбызда, адам башына bir оору түшмөйүнчө ошол ден соолуктун кадырын билбейт. Ошол ата-энелердин айтып жаткан насаат осуяттарынын кадырын билишпестен, алар ошого кайдыгерлик кылып коюп, кийин ошол өзүнүн кайдыгерлигин айынан ден соолугунун жоготуп, кандайдыр bir ооруга чалдыгып калганда өкүнүп калат. Бирок мында кеч болуп калат. Келиңиздер урматтуу замандаштар, бүгүн биз темабызда сөз козгогондой, ден соолукту кадырлоого, ар бирибиз аны барктоого, ден соолукту сактаганга биз аракет кылышыбыз керек. Бул демек бул ден соолук бул Аллах Тааланын инсанга берген чоң белеги, сыйлыгы. Биз бул нерсени мындай көздүн карагиндей сактап калганга бардыгыбыз милдеттүү экендигибизди түшүнсөк болот. Дагы бир пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин келтире кетелик. Hazreti Abu Hurayra radıyallahu ta'ala anhu mınday deyt. İnne awwala ma yus'alu anhu yani yevmel kıyameti el abdu minen na'imi en yuqala lehu alam nusah li cismika. Allah Taala kıyamet günü olgan mezgilde pendelerge суроо салат экен. Мындай деп. О пендем, мен сенин ден соолугуңду соо кылбадым беле? Мен сенин бедениңди, дене түзүлүштөрүңдү толук мүчөлөрүңдү толук кылып бербедим беле? Мен сени
Ал дүйнөдө муздак, таттуу суу менен суугарбадым беле деп Аллах Таала өзүнүн берген жакшылыктарын пенделерине эстетип өтөт. Муну эмне үчүн Кудай Таала эстетет? Не деп ойлойсуздар? Албетте, биз бул дүйнөдө өзүбүз колубуз, билегибиз күчкө толуп турганда, колубуздан иш келип турганда Аллах Тааланы эстөөдөн, Аллах Тааланын берген неаматтарын, жакшылыктарын, бул Кудайдын берген белеги эле. Мен бул Кудай Тааланын берген белегинин ордуна Кудай Таалага шүгүр айтышым керек. Ушул 6 сонумду соо кылгандыгы үчүн Аллах Таала мага эмне деп буйрду экен деп Аллахтын буйруктарына сара эсеп салбаган инсандарга ойготуу иретинде берилген суроодур. Анткени азыркы күндө биз билебиз да, ушул кээ Кудайга сыйыналы, намазыбызды окуйлу, ибадатыбызды кылайлы десе биз көп мезгилде жооп беребиз. Аз бутума туруп алайынчы, аз монол иштерди бүтүрүп алайынчы деп гана жооп беребиз. Бирок жашоодо билесиздер, бардык нерсе бирдей кетет. Жакшылык дагы, жамандык дагы, күн өткөн сайын жаштык кетет, күн өткөн сайын ден соолук артка карай жыла баштайт. Бирок биз Аллах Тааланын жакшылыктарын пайдаланып туруп, ошол жакшылыктарды берген ден соолуктай, өмүрдөй Кудай Тааланын берген жакшылык неаматтарына шүгүр айтууну, рахмат айтууну унутта калтырып, кечиртирип келебиз. Ошон үчүн бул хадистин мааниси кыямат күнү Аллах Таала өзүнүн берген жакшылыктары жөнүндө, яни неаматтары жөнүндө, ден соолук неаматы жөнүндө, жана башка берген жакшылыктары жөнүндө инсанды эскертет. Ошондуктан биз Аллах Тааланын берген бул ден соолук неаматына шүгүр да келтирелик. Аны сактап да, аны барктап да, мындай кайдыгер кылбастан ден соолукка биз аракет кылышыбыз керек. Дагы бир пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын насааттуу хадисине назар салсак. Ибн Аббас радиаллаху таала анху пайгамбарыбыздын бул насаатын бизге мындай деп жеткизет. Аллахтын берген көп жакшылыктары, көп белектеринин ичинен 2 белегине инсандар көп кайдыгер болушат. Маани беришпейт. Бул өзүнөн өзү келгендей, же түбөлүк ушундай тура берет дегендей ой менен өз учурунда маани бербестен кайдыгерлик кылып коюшат. Ал эмне деп суралганда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: ал экөөсү бири ден соолук, экинчиси бош убакыт. Мына бул инсандардын ден соолукка кайдыгер болушу бул кандайдыр деңгээлде бир инсандарда бар адаттай да, бир бар көрүнүштөй. Ошон үчүн пайгамбарыбыз адамды ойготуп, 2 неаматтан инсандар дайым кайдыгер болушат. Чындыгында биз ден соолукка кайдыгербиз. Кандай кайдыгерлик кылабыз? Биринчиден, ысык суукка карап кийинбейбиз. Ошол ата-энелер айтып турса да, ысык мындай суукта өзүңдү жылуулап кийин десе, жанагындай сулуулук, курмандыкты талап кылат деп, мындай абдан жука кийинип алат. Жаш балдар да, эркек балдар дагы өзгөчө биздин болочок эне болгон кыздарыбыз сууктун күнүндө да өзүнүн сулуулугун даңаласы үчүн, же кимдир бирөөгө көрсөтүш үчүн абдан эле жука кийинип, анан кийин көп эле залакасын тартып келишет. Ошондуктан бул кийинүүдө дагы, ыстык суукка карап кийинүүдө дагы ден соолукка кайдыгерлик бул жерде байкалат. Дагы биз ден соолукка кайсыл жерде кайдыгер кылабыз? Ар бирибиз буну өзүбүзгө суроо берип карап көрүшүбүз керек. Күнүмдүк өзүбүз тамактанганда деле туура эмес тамактануу менен өзүбүздүн ден соолугубузга да кээде биз зыян кылабыз. Динибизде айтылган, ашказанды 3-кө бөлүш керек. Бир канчасын тамак ашка, бир бөлүгүн сууга, бир бөлүгүн боштукка деп. А биз болсо ашыкча, тойгондон кийин деле эми тамактана бермей адаттарыбыз бар. Айтып коет го бизде бир сөз. Жакшы тамак калгынча, жаман курсак жарылсын деп макалыбыз дагы бар. Бирок бул көп кезекте инсанга ашыкча салмак алып келет. Ашыкча салмактын жүрүшү менен инсанда ошондой кант оорусу сыяктуу же жана башка оорулардын баардыгын козгоп келет. Көрдүңүздөрбү? Жөнөкөй эле өзүбүздүн күнүмдүк турмушубузда
ден соолукка кайдыгерлигибизди биз байкасак болот. Албетте бул туурасында медицина кызматкерлери көп эле айтып келишет. Дагы биз ден соолукка кайдыгерлик кылган учурларыбыздын бири бул да болсо биз уктоону өз учурунда аткарбагандыгыбыз. Мына акыркы мезгилде бул абдан күч алды. Себеби бардык мына жаш балдардан өйдө, өспүрүмдөрдөн, ал эмес улуу жаштагылардан бардыгыбызда ошол азыр телефон же болбосо интернет пайда болду. Ошол интернеттин ичиндеги көп мындай окуяларга көбүрөөк убакытты ушул жерге коротуп, уйкуну ордунда уктабагандыктан ал дагы ден соолукка зыяндуулугун бүгүнкү күндө адистер байма-бай айтып келет. Бул бир эле баланын ден соолугуна эле таасир этпестен, сөзсүз түрдө баланын өрчүүсүнө дагы, аң сезимдин өсүүсүнө дагы, адеп аклагынын талим тарбиясынын бузулушуна дагы таасир этишин билип турсак да, биз бул нерсени тилекке каршы бүгүнкү күндө жеңе албай келебиз. Себеби биз нафсибиздин кулу болуп баратабыз. Нафсибизге биз жеңилип баратабыз. Мына ошондуктан көп бош убактыбызды жана ден соолугубузду ошол интернет айдыгында, ошо смартфон аркылуу отуруу менен өткөзүп жатабыз. Ошол хадистин экинчи бөлүгүндө айтылгандай, инсандар бүгүнкү күндө эки нерсеге кайдыгер. Биринчиси ден соолугуна кайдыгер, экинчиси бош убактысына кайдыгер. Ошол колуна тапкан бир аз эле бош убактысын дароо телефон чукулай калып, ошол болбогур эле убакыт өткөзүү менен алек болуп жүрөбүз. Бир маанилүү нерсени изденсе, бир илимий бир изилдөө кылса, сабагына, жумушуна байланыштуу бир нерсени издеп убакыт өткөзсө, бул пайдалуу албетте. Бирок көпчүлүк учурда биз билебиз, оюндар менен, ошол социалдык тармактагы ошол көңүл ачуучу нерселер менен биз көпчүлүк мезгилде убактыбызды, бош убактыбызды текке кетиргизип келебиз. Алла Таала сактасын, бардыгыбызга Алла инсаф берсин, ойгонуу берсин жана ден соолугубузга, бош убактыбызга кайдыгер болбостон туура өткөзүүгө Кудай тоофук берсин демекчибиз. Андан ары дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерине, насааттарына кулак салалык. Албетте Hazreti İbn Abbas radıyallahu ta'ala anhu пайгамбарыбыздан дагы бир хадисти келтирет. Ni'matani maghbubun kathirun minen nas. Көптөгөн инсандар Аллах Тааланын берген ni'маттарынан кайдыгер. Ошол эле хадисти кайталап келтирген экен Ибн Аббас дагы. Мына ошол хадисте биринчиси бош убакыт, экинчиси ден соолук деп айтылат. Эми ден соолуктан ажырап калган учурлар дагы болот. Албетте бул биринчиси тагдыр. Аллахтын пешенеге жазган нерсеси болушу мүмкүн. Күтүлбөгөн жерден, ден соолугуна кам көрүп жүргөн жерден деле Алла Таала сыноо үчүн ооруну же болбосо кандайдыр бир дартты инсанга бериши мүмкүн. Мындай учурларда албетте Алла Тааланын берген тагдырына моюн сунуу менен, Алла Тааладан сабырдык менен бул нерсени жеңип өтүш керек. Бул оору Алла Тааланын инсанга бир жакшы инсандардын даражасын көтөрүш үчүн берилген неамат экендиги хадисте эскерилип кетет. Ошондуктан ооруп калуу бул айып эмес. Ооруп калган инсанды көтөрмөлөп, ооруп калган инсандын ал абалын сурап, аны өз мезгилинде карап туруштук, маани берип туруштук, жардам берип туруштук бул инсандык милдет, бири-бирибизге болгон милдет болуп эсептелет. Мусулмандын экинчи бир мусулманга болгон укуктарынын биринде жазылган бул. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадисин айтат, мусулмандын башка бир экинчи мусулман бир тууганга болгон акылары бар. Алар кайсылар десе, пайгамбарыбыз айтты: "Би'иядатил марид." Ошол ооруп калган, Аллахтын сыноосуна дуучар болуп калган инсанды ооруп калган жеринен зыярат кылуу, анын көңүлүн көтөрүү. Мына ушул дагы мусулмандын экинчи бир мусулманга болгон акысына кирет. Иттибаул жанайз. Экинчи акысы, адам каза болуп бул дүйнөдөн кайтыш болуп кетсе, башка мусулмандар ушул бир тууганыбыз дүйнө салыптыр деп жаназасына барып, жакындарына көңүл айтып, табытын көтөрүп, топурак салыш бул мусулмандык экинчи мусулманга болгон ыйык, парзы, милдети болуп эсептелет. Үчүнчүсү ташмитул атис.
жанында отырып ал чүчкүрсө, анда ага жооп кайтарыш керек. Кандайча? Чүчкүргөн адам алхамдулилла дейт. Аллага шүгүр болсун дейт. Ал эми жанында отуруп уккан адам ярхамукаллах, арабча окулуш дуасы, кыргызчасы Алла сени райымына, рахматына бөлөсүн деп айтылат. Андан кийинкиси ибрарул муксим, ушул жакшылык кылуу. Айлана чөрөгө, ушул мусулман өзүнү курчап турган, өзү менен дайым бирге отуруп туруп аткан мусулман бир туугандардын ал абалынан кабар алып туруш жана кыйналгандарына жардам берип туруш. Өзгөчө бул ооруп калган инсандарга жардам бериш керек. Кээде тилекке каршы ооруп калган адамга жардам бергендин ордуна биз кодулайбыз, басмырлайбыз, оорусунан жиркенебиз, жамаатка кошпой бөлүп салабыз. Кээ бир учурда ошол дарыгерлерибиз болсо, ошолорго бир жардам колун сунуп, колунан келген жардамды берип койгондун ордуна катуу сүйлөп, кагып коюп, же жардам бербестен жанагындай ушул кимдир бирөөнүн кайгысынын, же болбосо кимдир бирөөнүн башына түшкөн сыноодон бир дүйнөлүк максатты көздөп, дүйнөлүк материалдык мындай бир жыргалчылыкты көздөгөндөр дагы жок эмес. Бул мусулманга жакшылык көздөгөндүк эмес, ага жардам бергендик эмес, тескери же анын кыйналган учурунан пайдаланып, алардан мындай акча өнүп алуу, мындай өзгөчө кымбат дарыларды жазып берүү, же болбосо ошол медициналык жардам көрсөтүүдөгү бир кээ бир учурлар көп эле кездешип калат. Ушул кымбат баалуу операциялар, кымбат баалуу кызматтарды сунуштап учурлар кездешип калат. Деги эле ооруп калган адамга мусулмандын бир милдети катары эч болбоду дегенде жакшы сөзү болсун. Эгер колунан келсе, кайыр садакаты болсо, кайрымдуулуктары болсо, берип койгон бул абдан жакшы. Мына өзүбүз бардыгыбыз билип атабыз, ооруп калган адамдар айласы кеткенден мына соц медиага чыгып, кайрымдуу инсандардын жардамынан муктажбыз деп ушул жардам сурагандар кездешет. Андан кийин насрул музлим, мазлум, зулум чеккен, жапа чеккен инсандарды көрүп, аларга жардам бериш. Көпчүлүк учурда бизде кайдыгерчилик болот. Кимдир бирөөнү бирөөлөр сабап жатса, зөкүрлүк кылып жатса, кыйнап жатса, биз аны көрүп туруп да көрбөстүккө алып, билбестикке алып, же болбосо тескери карап басып кетип калган учурлар болот. Билиш керек, ар бир инсандын башында ушундай абал болуп калыш керек. Мен ушундай бир кыйын абалга түшүп калган учурда адамдар дагы мага кайдыгер болуп, тескери басып кетип калбасын десеңиз, сиз дайыма ушундай бир мазлумду көрсөңүз, колунан кармап жардам бергенге аракет кылыш керек. Мазлумдун дуасы кабыл болот. Мазлум, жапа чеккен адам дуа кылса, Алла Тааланын ортосунда эч кандай парда болбойт, түз кабыл алат деген. Ошондуктан биринчиден зулумдук кылбаш керек. Зулумдук кылган бул арам иш. Ал эми мазлумду көргөндө башка адамдар жардам бериши мусулмандык парзы болуп эсептелет. Анан ижабату даи, бир мусулман сизди өзүнүн үйүнө, дасторконуна чакырса, албетте ижабат кылып кабыл алып барыш бериш керек. Салам берсе, ва алейкумуссалам деп саламына алик алыш керек. Бул мусулмандын экинчи бир болгон мусулманга болгон укук милдеттеринин ичинде айтылган насааттар болду. Алардын ичинде ушул ооруп калган инсанды барып төшөгүнөн көрүп, зыярат кылып турушлук дагы мусулмандын экинчи мусулманга болгон ыйык парз экен. Манакей урматтуу мусулман бир туугандар, динибиздин, пайгамбарыбыздын алтын насааттарында ден соолукка кам көрүүнүн тууралуу бир канча баалуу хадистерин уккан болдук. Алла Таала бардыгыбызга ден соолукка кайдыгер болбой, ден соолугубузду сактаганга Кудай бизге тавфик берсин. Эч ким оорубасын, ооругандарга Аллах Таала өзүнүн шифасын берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.